аттанып барып айлынан, келбеди көбү кайрылып, кан күйгөн улуу согушка, жерене турду кайгырып, кыйылып кырчын өмүрлөр, өлүмдөр менен коштолду, баласы кайтпай үйүнө, апалар канча боздоду, көөдөнгө батпай кусалык, сагыныч күйүп кыстады, күттүргөн уулу дайынсыз, аталар канча сыздады. Согуштун ошол караны алыстап улам баратат, а бирок такыр өчпөстүр, жүрөктө калган каратак. Мекендин көк жалуулдарын эскерип дайым турабыз, өзүңөр кылган эрдикке баш ийип таазим кылабыз. Кыйсыпыр кылган дүйнөнү эч качан согуш болбосун, асаба көккө желбиреп, тынчтыктын туусу орносун. Бизге жаркын жашоону, кең келечекти тартуулаган согуш ардагерлери сиздерге чексиз таазим. Жергебизде тынчтыктын ыры жаңырып, элибизде ынтымак ыролуп, токчулук, молчулук болсун. 9 май улуу жеңиш майрамыңыздар менен. Урматтуу ата мекендик согуштун ардагерлери, кымбаттуу чоң аталар, чоң энелер жана куралдуу күчтөрдүн аскер кызматчылары. Сиздерди 9 май жеңиш күнүнүн 75 жылдык мааракеси менен 92-843 аскер бөлүмүнүн өз курамынын атынан чын жүрөктөн куттуктайбыз. Согуштун оор, кардуу күндөрүн өз көзүбүз менен көрүп билбесек да, ал жеңиштин артында орду толгус оор жоготуулар жана тоо көтөргүс сиздердин эмгегиңиздер жатканын билебиз. Жана ошол эмгектин артында азыркы муун көз карандысыз эгемендүү мамлекетте турмуш кечирүүдөбүз. Азыркы жаштар үчүн эң эле өкүнүчтүүсү күн сайын сиздердин биздин арабыздан азайып бараткандыгыңыздар. Сиздер биз үчүн эрдиктин, кайраттуулуктун, патриоттуулуктун жана эркиндиктин эң чоң үлгүсү, символу болуп кала бересиздер. Ал эми биздин азыркы муундун эң чоң, негизги жана ыйык милдети тарыхы зор келечек экенин, жаратылышы кооз өлкөбүздү келечек муунга татыктуу өткөрүп берүү болуп саналат. Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, уважаемые кыргызстанцы, от всей души поздравляю вас великим праздником, Днем Победы. Победа, добытая 75 лет назад столь дорогой ценой, она неизменно бессмертна. Мы будем помнить всегда. Также хочу напомнить о 316-й стрелковой дивизии, большую часть которой составляли уроженцы Кыргызстана, которая за проявленное мужество и героизм в боях под Москвой была преобразована в 8-ю гвардейскую стрелковую дивизию имени Панфилова. Сегодняшние защитники, теперь уже Кыргызской суверенной республики, верные сыны своего кыргызского народа, продолжают прославлять легендарную дивизию. Уважаемые ветераны войны и тыла, спасибо вам, спасибо за то, что вы рядом с нами. Ваша жизнь для нас является образцом беззаветного служения Кыргызстану. Урматтуу куралдуу күчтөрдүн жалпы жааматы жана ардагерлер, сиздерди улуу ата мекендик согуштун 75 жылдык мааракеси менен 92-843 аскер бөлүгүнүн атынан куттуктайбыз. Сезимди